Батир алуу боюнча суроо берейин дедим эле. Азыркы убакта көпчүлүктө батир алууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан кредит ипотека. Бүгүн эле мына Улан мырза экөөбүз таңкы сабактайын ашык болуп тамактаналы деп отурсак, мамлекеттик ипотека берген адам менен жолугуп калдык. Бүт эмесин схемасын түшүндүрүп берди, кандай болот. Мамлекетте азыр 8% менен ипотека берип аткан турбайбы? Ал бирок анын шарттары бар экен, схемасы жанагындай мугалимдерге ай сайын айлыгы болуш керек, жок дегенде 3000 сомдон салып туруш керек, тигинтик керек дейт. Айтор 100% мусулманча боло элек, бирок ошону билип коюш керек. 100% мусулманча боло элек. Кредит алыш керек же ипотека дейт. Кооперативдер аркылуу алууда дейт. Биринчи суроом, ипотекага батир алса болобу? Так жана айкын жооп берүүгө аракет кылалы бул сурооңузга. Ипотека оң кол, кредит сол кол. Эмнеге экөөнү бөлүп көрсөтүп атам? Ипотека бул кредит эмес, кредит бул ипотека эмес. Экөө эки башка нерсе. Бирок Орто Азияда, СНГда, бизде КМШда көбүнчө банк системасы кредит, Аллахым арам кылган кредит, рибан наса дейт, ошо менен иштейт. Ошондо бул жана сиз сурап аткан, айтып аткан ипотека сөзсүз эме менен иштеп калган, кредит менен тыгыз иштеп калган. Негизи шариятта ипотека адал эле. Муну байун бит таксид дейт. Мисалы, менин китебимди сиз мына могул аппаратты Улан мырзабыздын сабак сапаттуу болсун деп анча-мынча эң Кыргызстанда менмин деген телеканаларда жок могул аппаратты мен сизге саткан атам. Нак алсаңыз, мисалы мен баасын билбейм, нак алсаңыз, накталай азыр алсаңыз 500 деп атам. Бөлүп алсаңыз 700 деп атам. Ортодо $200 разница болуп атат, ажырым болуп атат. Ушул риба болбойт. Анткени бул бир учурда болуп атат. Бир убакыт күттүргөндүн барабарында эмес. Процент убакыт күттүргөн үчүн болуп атат ал. Сиз менин карызымды бир аз кетенчиктетип күтүп аткан үчүн, ошол күтүп атканың үчүн төлөп атам, мөөнөт үчүн төлөп атам деген жок. Түшүндүңүзбү? Ипотека аслысында адал болуп эсептелет. Болгону бизде сураш керек булардан, ипотека берип аткандардан. Бөлүп төлөйм, кечигип калсам пеня кошулабы? Кошулат. Демек ушул жерден бул арам болуп калып атат. Баш ипотекада акыры кредит болуп калып атат да. Түшүнүктүүбү? Ооба. Биринчи маселе ушул сиздики. Экинчи суроо, жок, ипотекага батир алсаңыз болбойт. Бул көбүнчө арам болуп калып атат. Эми айла жок, ошондо ижарага жашап туруш керек болот. Же такыр барар көрөр жериңиз жок болуп калса, анда кээ бир алымдарыбыз ошол адамга гана деп айтат, муну тактап коюш керек, баардыгы алып албасын. Өтө коркунучтуу нерсе. Экинчи суроом дейт, Ихсан кооперативи 10 жылга чейин пайызсыз үй алууга жардам берет экен, башында ала турган батирдин баасынан 30% төлөп, жана 4% комиссия төлөш керек экен, ушундай жол менен үй алсак болобу? Эми булардын атын атабай эле коелу, бирок болбойт, жакшы эмес. Таксырым болбойт, 100% адал боло элек. Анткени мындай маселе бар да, мен буларга тийиштүү кылып айтпайын, анан аркадан асылып дагы башка нерселер болуп кетпесин, чоң нерселер. Жалпы жонунан айта берейин. Акча каяктан иштелип келип атат? Жалпы жонунан айтам, эл өзү угуп түшүнүш керек болот. Акча ресурсу каяктан айланып келип атат? Жөн эле бирөө мисалы келип алып эле, мен буларга тиеше кылып аткан жалпы жонунан эреже айтып атам. Бирөө келип алып туруп эле, анан мен өрүкмүн дей берсе, өзү башка эле нерсе, өрүк эмес. Ага биз ишенип кетпейбиз да. Ал түбү асылы каяктан болгон, каяктан суу ичип атат, каяктан айланып кетет, ушуга көңүл буруш керек. Акча каяктан айланып келип атат? Бул бир. Экинчиси, жанагы эле суроону коюш керек. Атын кандай атабасын? Атын кандай кооператив болбосун? Мисалы эле айтып коелучу, Тяншан деген. Тяншан кооператив болбой эле койсун, болуп калса, сурайбыз. Кечиккенде пеня кошулабы, кошулбайбы? Кошулат, таксырым бул жерден болбой калат экен. Арамга батып малынгандан көрөк таксырларым кичине ижара менен болсо да, башка жолун болсо дагы экономисттер менен биригип жакшы жол табыш керек, альтернатива туура. Таппасак болбойт. Бирок азырынча бул нерселерден кол жууп турганыңыз диниңиз үчүн, акыретиңиз үчүн жакшы болот. Анткени процент бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Ушул суроо экен. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун, анан туурарагын Алла билүүчүрөөк. Биздин муфтиятыбыз деле чыгарган ошону. Жеке мен бул нерсени айтып аткан жокмун. Уламалар кеңеши муфтиятта ошол нерсени баса белгилеген. Шарттарын оңдоп, баардыгын шариятка тууралаштырса, иншалла баардыгы жакшы болот.